Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркат тарапта жайгашкан, тактап айтканда 222-кварталдан сатыла турган, жери тегиз болгон 6 соток жер тилкесин тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Андан назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Фуркат тараптагы 222-кварталдын кире беришинде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, бул жакта Фуркаттын круговой жайгашкан. Ошол Фуркаттын круговойунан сиздер маадыны көздөй бул жака карап бир 500-600 метр түз келип атканыңыздарда ушул эле жолдун оң тарабында 222-квартал деген жазууну көрөсүздөр. Сатыла турган жанагы 6 соток жер тилкеси мына ушул тарапта жайгашкан. Андыктан сиздер мына ушул Абдыразаков Мамат көчөсүнө киресиздер дагы, ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган 6 соток жер тилкесинин алдына барасыздар. Адрести түшүндүңүздөр, 222-квартал. Бул көчөнүн аты болсо Абдыразаков Мамат көчөсү. Бул жакта болсо Кылмыш ата аталышындагы кичинекей магазин турат. Ушул эле главный жол менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, маады тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн айткан көчө менен түз кирип келгениңиздерде, ушул эле жерден сиздер оң тарапка бурулуп, бул жака бир 50 метр кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун сол тарабында сатыла турган 6 соток жер тилкеси жайгашкан экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 6 соток жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Ушул жердин эси менин жанымда. Дагы бир жолу түшүндүрө кетейин. Мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз 100 метр киресиздер. Кирип эле ушул эле каналдын суунун жанынан эле оң тарапка бурулуп, бул жака кирип келесиздер. Тактап айтканда, мына ушул 2 кабаттуу жер үйдүн жанында жайгашкан. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар жерди. Ошо 6 соток жерди сатууга койдук. Жери тегиз экен, а? Муну 150 миңге мен Катуураак сүйлөй бересиз, 150 миңге тегиздеттим, экскаватор, КамАЗчыларды алып келип. Атайын дең, а? Атайын тегиздеттим. 150 миң сомго тегиздеп бердиби? 150 миңге тегиздеди. Өтө бийик дөң жер болчу булчу. Мына жерде көрүнүп турат. Келип эле үй салса болот. Жакшы. Даяр. Өтө сонун. Бул жакта көчөлөр да кеңир экен, а? 8 метр көчө. 8 метр экен, а? 8 метр. Бул жакта болсо канал бар экен, суу агып турат экен. Бuyakta да канал, наркы жанында да канал. 2 канал бар. Экөө. Бuyактан да аяктан да кетет. Суудан проблема жок экен, а? Суудан проблема жок. Тобой суу келген, аны рашен алып туруп улаш керек. Улап алса болот, а? Болот. Улаштын деле кереги жок экен, бул жанында канал бар экен го. Бардыгыз эле ана ол эмеден кампа кылып сууга коюп алып атабыз. Мен да кампа кылдым. Кудук. Кудук кылып алдык. Суу проблемасы жок. Же разрешение алып, үйдүн ичине кран коюп алса болот, а? Биз деле киргиздик эме боюнча эле, ана бүтөбөйдөн эме каналдан аккан деле эме кудук кылыптыр, кудуктан бияка айдаттык. Наркы да бар, экөөнү талап кылып алса. Жакшы, өтө сонун. Жери канча соток ака? 6 соток. 6 соток, а? Ооба. Узун турасы канча болуп калат булардыкы? Турасы 24-25ке чейин. Жүрүңүз. Узундугу 70 канча метр экен. Ошондо 25ке 30 экен да? 25ке жок, 25ке 30 болбойт. 25 эни узуну 70. Узуну бул жагы 70 дейсизби? Ооба. 25ке 70 экен, ошондо? Жакшы. 6 соток экен, документтер такпы? Ооба. Кимдин атында? Документ токтом, мен мына үйдү алган адамдын атында. Токтом бар. Кызыл кылып беребиз. Документинен проблема жок экен да? Жок. Өтө сонун. Жакшы. Кандай условиялар бар ака бул жерде эми? Эми бу жерде свет мына шаардан тартылыптыр. Wi-Fi келген. Суу кеңири ушул. Келип эле жашаса болот. Кошуналар аябай жакшы экен. Мен деле жакында алдым бу жерди. Мына үйдү. Кошулары жакшы, а? Кошуналар аябай жакшы экен. Өздөрү менен өздөрү. Өздөрү менен өздөрү эмес. Şu акыбалыңы сурап, келип кетип, кандай кыйналбай атасың деп сурап кетип турат. Ошосуна мен адамгерчиликтүү кошуналарга келдим. Мамиле кылып турат экен да? Мамиле жакшы. Жакшы. Өтө сонун. Көмөксүнү берип атат. Бул жерде эми кандай условиялар бар ака? Не бар, не жок? Условия ушул азырына турушунда Wi-Fi бар, свет келген, суу кеңири. Калган условияны өзү кылып алат го үйдүн ичин салгандан. Жакшы.
Жол кеңири. Мектеп, балабакча, мечит бүт бардыгы жакын. Жакын, сайдыкына чоң жолдо. 100 метр чыкпайт, көрдүм. 100 метр экен да, бул жол менен Трассага 100 метр ашып барса. Жакшы. Чоң жолдон ушерге 100 метр да. Ашып барса, 70-80 метр. Ашып барса 70-80 метр менен центр жолго чыгат экенсиздер. Центр жолдо магазин, мечит, балабакча, мектеп бүт бардыгы бар дейт. Жакын эле дейт. Пешком эле барып келе экенсиздер. Жер алты сотук, узун турасын уктуңуздар, 25-ке 70. Условиясын айттык. Суу, свет, Wi-Fi бүт бардык шарттары бар экен. Жолдору да кеңир экен. Бул жакта 2 канал бар экен. Суулар агып турат экен. Суудан проблема болбойт экен. Документи дагы бүт бардыгы жайында так дейт. Эми баасын айтың ага. Baası $22.000 деп атам. $22.000. Ооба. Kemi var. Kemi болот, жакшы. Болот. Жакшы. Бул жакта мына топурактарды жерин тегиздепсиз. Топуракты эмнеге алып койдуңуз? Toprakты алган себеби неден мен забор урам. Мына жерден, Мына вагондун бурчунан. Анан кайта бу жерден дагы 2 метр кеңейет. Ошо заборду ургандан кийин бияка топуракты сүрүп коебуз деди. Пайдасы тиет, кереги тиет. Заборду уруп, ошону урганда бунун көчүп кетет, минтет деген эмеси жок болот, проблемасы. Мен пышыкыч менен урам. Фундаментти бийик кылып туруп пышыкычты анан заборду ошон үчүн бузуп атам. Бияка тургузам. Песко блок болбой. Коркпой үйдү сала берет. Жакшы. Ал чөгүп кетет, минтип кетет деген жер жок. Ашып барса 2 метр. Себеби бу жерде мен алып койсом болчу. До конца өзүмкүнө теңетчи. Машина ылдыйдан түшүп калат экен. Жол бийик да мына, көрдүң да. Бийик экен, Жол бийик бу жерге келген, дөңчө. Дөңчө болуп калган. Элдин жолун буза албайбыз. Ошо жолго түп-түз кылып койдум. Мына уруунду да көрдүм. О башынан суу кирген не болсо дагы ылдый иш болуптур, бияка агат. Жолго Уклон, жакшы. Өтө сонун. Чек араларын тактап түшүндүрө кетели. Мына ушул вагонду көрүп атасыздар. Вагондун оң тарабы сиздердин жериңиздер болуп калат. Вагондун сол тарабы болсо сиздердин коңшуңуздар болуп калат экен. Эми өзүңүздөр дагы толук маалымат үчүн өзүңүздөр келип ушул жерге көрүп кетесиздер. Эме кылса болот дагы. Өзү келгенден кийин ала турган болуп, пулду санасам метрине метр өлчөп берем, кийин кызыл китепке кошулат. Такталып. Жакшылап өткөрүп берип кетесиздер. Анан токтомдо 5 сотикте эле жазылган экен. Анан көрдүң да мен жактан 1 сотиктей кошуп 6 сотик кылып койдум. Сатканга жакшы, алган адамга да кеңири болсун. Бул үйдө сиз жасашпы болсун? Бул үйдүн казайын менмин. Жакында алдым мен. Сиздин коңшуңуз болот экен да? Өзүңүзгө коңшу издеп атат экенсиз. Ооба, жакшы адам келсе болду. Ичпеген, намазкөй, жакшы адамдар. Болду ака, болду. Өтө сонун. Мына ардактуу замандаштар, уктуңуздар, ушул үйдүн эси өзүнө коңшу издеп атат экен. Мындайча айтканда өзүнүн жерин сатып атат экен. Жакшы. Баасы $22.000. Мен жолдоручу ака. Эми болсо машина алабыз. Акчалар. Машинаны берет да, үстүнө акча кошот, Жакшы, өтө сонун. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге сатыла турган Фуркаттагы жолдун боюнан эле сатыла турган 6 сотук теп-тегиз жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Баасы $22.000. Албетте эле кеми болот, вариант жолдору дагы бар дейт. Андыктан кимиңиздерге ушул сатыла турган жер тилкеси жаккан болсо, бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чарбаңыздар. Азыркы учурда чектер барган сайын азайып атат, именно шаардын ичинде. Колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.